айттым, только менин жалгыз гана кызым бар болчу. Биз 6 ай мурун Россиядан келгенбиз. Бул сүзүп туруп качып кеткен дейт, ошол чынбы? Кызым мектептен чыгып, светофордон өтүп бараткан. 13 жаштагы кыздын өмүрүн алып кетип атат ушул кырсыкчы. Доктурга эмне үчүн апарган жоксуң, эмне үчүн моргтун алдында машинанын ичинде жатат? Кечирим сурап баратабыз, кечирим сурап. Ачыкта жүрөт да, камалган жок, эч кандай сурак алынган жок. Андан алынган биология, химия кандары, анан денесинен алынган кесиндилери бардыгы соттук гистологиялык, химиялык, биологиялык экспертизаларга жөнөтүлгөн. Ошондон улам башына зака жеп, ал бала больницада жатат деп айтып беришкен да бизгечи. 2024-жылдын 18-декабрында 13 жашар кызды унаа сүзүп каза болду деп Чекит медиага Жалал Абад облусунун тургуну кайрылды. Ал укук коргоо органдары тийиштүү чараларды көрбөй жаткандыктан бүгүнкү күнгө чейин шектүү жазасын албай эркиндикте жүрөт деп билдирди. Окуя болгон күнү 18-декабрь болчу. Түнкү кечки 18:04 аралыгында машина катуу ылдамдыкта келип кызымды коюп кеткен да, жөн эле сүзүп кетпестен 20 километрге ыргыта урган да кызымдычы. Кызым анан ошол учурда эле ал сүзгөн адам өзү биринчи жардамды көргөзгөн эмес да, эч кандай сүзүп туруп качып кеткен. Башка адамдардын жардамында кызымы кайра больницага алып келишкен да. Ал аралыкта мен кызымдын телефонуна чалсам, кызым жооп бербеди. Экинчи ирет эжекесине чалдым. Кызым сабагы бүттү эле, эмне үчүн дагы эле чыккан жок депчи. Чалсам эле эжекеси айтты, мага машина уруп кетиптир кызыңызды, азыр ошол окуя болгон жерге келе аласызбы депчи. Бара алам деп эле жүгүрүп жөнөдүм. Анга чейин кайра бир жолдон үзүлбөгөн үмүтүм менен кызыма чалдым. Телефонуна чалсам, жолдошум алды. Жолдошум алып, кызың башына уруп кетип больницага кетти, алып кетиптир, ошол жака бара бер, мен да кетип атам деди. Анан больницага келсем, кызым больницада эч кандай первый помощь көргөзүлгөн эмес, скорый чакырылган эмес, машинанын арткы сиденьясында жатыптыр да, багаждачы. Сиденьянын үстүндө жаны өлүк жанда жатыптыр. Ошол күнү ошол окуя болду да, кызым мектептен чыгып, светофордон өтүп бараткан, кызыл жанып эки тарапта, мына Ош Бишкектин 152 чакырымында болгон да, Ош Бишкек жолунун. Эки тараптан тең светофор жанган, остановканын жанында жаш балдардын дагы макети болгон, токтош керек деген. Ошол жерде жан бергенби билбейм да, мен кеч угуп калдым. Анан машинага салып келген адамдарды сурасам, ошо биз доктурларды күтүп атабыз, жанатан бери эч ким келбей атат. Бул жердегилердин үстүнөн арыз жазыш керек экен деп эле койду машинанын айдоочусучу. Доктурга эмне үчүн апарган жоксуң, эмне үчүн моргтун алдында машинанын ичинде жатат кызым деп мен аларга суроо бердим да, айда машинаңы депчи, мага жардамдашып кой, мени аркама жүктөшүп кой. Кызым аябай бойлуу кыз болчу, 1,70, өзү болгону 13 жашта болчу, кызым 7-класстын окуучусу эле. Кызым эч кандай жол эрежесин бузган эмес. Эки тараптан тең кызыл токтогондо жашыл пешеходко жанган да, анан кызым пешеходдон басып өтүп баратканда ошол келген адам машина кызыл жанып турганына карабастан машиналарды аралап барып, буйта өтүп менин кызымды сүзүп эме кылган да, уруп кеткен. Сиз ошол күнү эле арыз менен кайрылдыңыз да, туурабы? Ооба, ошол күнү моргто зучу болуп арыз жаздык. Экспертиза кылдырдым, кызымы дагы экспертиза кылбасаң соттошо албайсың деп айтты болчу тергөөчүлөр. Азыркы күнгө чейин мына 13 күн болуп калды кызымды жоготконума, бирок тергөөчүдөн эч кандай жылыш жок да. Дайыма чалам, барам, сурасам эле ошол экспертизанын негизинде мен камата алам баланы, болбосо камата албайм деп, бала азыркы күндө ачыкта жүрөт да, камалган жок, эч кандай сурак алынган жок. Ошол ким уруп кеткени азыркы учурда белгилүү да, туурабы? Ооба, белгилүү, бирок урган баланы өзүм көрбөй атам, фамилия атын гана уктум да. 2007-жылкы бала деди окшойт, 18 жаштагы бала деп айтышты. 18 күндө деле экспертиза даяр болуптур да, Ооба, 13 күн болду. Ооба, 5 экспертиза даярдашыбыз керек. 5-өнү тең документтерди толуктап мен жөнөттүм Ошко деп айтып атат. Бүгүнкү күнгө чейин экспертизанын бирөөсү да даяр эмес экен да. Эмне үчүн экспертизага таянып атат, мен түшүнгөн жокмун. Видео съемкасы бар, именно магазинге түшүп калган. Ошол кызым пешеходдон өтүп баратканда
кандай ылдамдыкта келген машина ошолордон бери сүрөт видео камерага түшкөн. Буну боюнча мен жанагы Эртай мырзага аркылуу дагы интернетке жарыяладым, жардам сурап элденчи чара көрүп беришsin. Бирок ошентсе деле эч кандай реакция жок болуп атат да тергөөчүлөрдөнчү. Бардыгы айдан анык болуп турат. Менин кызымдын эч кандай күнөөсү жок, бул жол эрежесин бузган эмес эч кандай. Ошентсе деле бирок булар камабай экспертизанын жыйынтыгын күтөбүз деп отурушат да. Сиз мурдараак айтканыңыздай ал ооруканада деп айттыңыз. Ооруканада деп сизге ким айтты? Мага ооруканада деп ошол күнү бүт уруктургандары сүрүштүргөн да, урган адам кана өзү депчи. Бирөөз алдыбызга келип өткөн жок, мен уруп кеттим деп мындай кечирим сурапчы, пендечилик болду депчи. Өзүмдүн катасын мойнуна алып атам деген жок. Анан сураштырсак ошо ал дагы уруп кетип качып кеткенден кийин улам бир жерге кызыл немеде светофордо токтоп турса, артынан машина келип уруп кеткен. Ошондон улам башына зака жеп, ал бала больницада жатат деп айтып беришкен да бизгечи. Анан эми больницадан чыкмайын, биз эч нерсе кыла албайбыз, суракка ала албайбыз деди эле. Макул деп больницадан чыкканын күттүк. Анан биз 40 кылып эми мусулманчылык боюнча көмдүк, кызым жаш болсо дагы. Ошондон улам кошуналарынан угуп калдык да, ал бала уже больницадан чыгып кеткени боюнча, үйүндө жүргөнү боюнча уктук. Алны дагы бирөө башка бирөө уруп кетти деп сизге ошондо туугандарыңыздар айтып атабы? Тергөөчүлөр айтты. Ошо кызымдын ишин тергеп аткан тергөө айтты. Шектенен урук туугандары биздин тынчыбызды алып келип атат да, бүгүнкү күнгө чейинчи мындай элдешейли дегендей кылып. Биз эч нерсесин уккан жокпуз. Мен айттым, только менин жалгыз гана кызым бар болчу. Биз 6 ай мурун Россиядан келгенбиз да, 3 ай каникулга келип эле анан Кыргызстанда калай элечи мама дегенден кызым Кыргызстанда калып, мектепке берип ушул жерде окуп аткан да кызым. Кызымдын эч кандай мындай оорусу жок болчу, талмасы жок болчу, кармап кала турганчы. Документальный эч жерде неме учетто турган эмес. Анан ошондон улам калып кеткен болчук. Өзүм миграцияда көп жылдан бери жүрдүм эле, ошол жакта окуткам. Тергөөчүнүн айтымында окуя жеңил кырсык катары бааланууда. Дал ушул себептен улам соттун чечимине чейин шектүү камакка алынган эмес. Учурда тергөөнүн материалдары Түштүк регионалдык экспертиза бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Кызды сүзүп кеткен ошол эле күнү сүзүп кеткен Honda автоунаасы айыпкорго токтотулган. Андан кийин кызга соттук медициналык экспертиза дайындалып, Азаркул райондук соттук медициналык эксперт Закирбаев Курсант ошол эмени экспертизаны өткөргөн. Андан алынган биология, химия кандары, анан денесинен алынган кесиндилери бардыгы соттук гистологиялык, химиялык, биологиялык экспертизаларга жөнөтүлгөн. Андан кийин кесиктирилбестен. Андан сырткары ошол сизге жөнөткөн видеосу, андан башка чертеждору жана көп адамдардын сурактары бириктирилип, материалдын оригиналы Оштогу Түштүк регионалдык экспертиза бөлүмүнө жөнөтүлдү. Азыркы учурда сапровод алынган. Аны кеч жөнөткөнүбүздүн себеби ошол кызды Маржананы уруп кеткен бала Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны аркасынан дагы бир Mercedes үлгүсүндөгү автоунаа келип сүзгөн да. Кийин Качан сүзүптүр ал? ошол эле күнү окуя ошол кызды сүзүп кеткенден кийин Базар Курган шаарына келип, светофордун бурлам деп турган жеринен ал Fit автоунаасына аркасынан Mercedes автоунаасы келип сүзгөн. Бизге жабырлануучу Гүзина айтып атат да, бул сүзүп туруп качып кеткен дейт. Ошол чынбы? Ким качып кеткен дейт, баланыбы? Эме Жумабаев Актилек деген. Уруп туруп. Жок, ал бала уруп туруп остановкадан оңго өтүп туруп токтоткон, машинасын токтотуп келип, кызды тургузган аракет кылып, ошол жердеги остановкадагы токтоп турган магазинге токтогон машиналар болуп турганда RAV4 үлгүсүндөгү Nokia'ндагы эки баланын машинасына жүктөгөн кызды. Жүктөшкөн ошо Актилектагычы жүктөшүп RAV4 айдаган биринчи. Ал учурда кар жаап аткан учур болгон. Айдагандан кийин Актилектин аркасынан өзүнүн Фитин айдап, ошол кызды больницага алып кетип аткандын аркасынан кетет да. Ошол кетип жаткан учурда светофордон солго бурулам деп атканда, ошо больница көчөгө бурулуп атканда, ошол жерден мунун аркасынан Mercedes келип сүзүп атат да. Экспертиза андан кийин сразу айта бериңиз. Андан кийин сразу бала дагы больницага чыгып калат, кабыл алуу бөлүмүнөчү.
ооба эмнеге эметип жакта көрүнүп турса деп айтып атат да бизге да ошо камерада да түшкөн турбу кызылга чыгып каршы тилкеге чыгып атабы каршы тилкеге чыгып анан кызылдан өтүп туруп сүзүп кетип атат кызды. Ал көрүнүктүү, түшүнүктүү эле. Бизде эми муну кылмыш жаза кодексинин баягы талаптарына ылайык бүт бардык тийиштүү экспертизалар чыгып келгенден кийин гана иш козгоп туруп анан баланы сотко жөнөтө алабыз да. Шектүүнүн агасы Садыкбек Жээнбаев Манасбек кызы Гүлзинага кечирим сурап барып атканын маалымдады. Мындан тышкары шектүү ооруканада экенин кошумчалады. Бирок бул маалыматты тастыктоо үчүн тергөөчүгө кайрылууну өтүндү. сотко жеткирбей эле маселени чечип коеюн деген аракеттер жүрүп атат экен да, ошол боюнча сизден комментарий ала алды дегенбиз сиздин пикириңизди. Мен комментарий бере албайм, мен тууган болом, бирок комментарий бере албайм. Сиз атасынын агасысыз, ошондо? Агасы болом бала. А эмнеге комментарий бере албайсыз? Бала азыр каякта? Бала докторда. Кайсы доктурда жатат? Кайсы больницада? Базыргондо. Базар Коргондо? Оорукананын атын айтсаңыз бизге. Оорукананын атын Кандаш мен айтып бере албайм. Эмне болсо доктордо мал алдыра абал начарында эч мыяласынан реклама кылып. Жок, бул реклама эмес, 13 жаштагы кыздын өмүрүн алып кетип атат ушул кырсыкчы. Анан бул боюнча тиешелүү жаза көрүлбөй жатат деп кыздын энеси бизге кайрылып атат. Сиз барып аткан экенсиз, ал жака барып ошол сотко жеткирбей бүтүрөлүп. Кечирим сурап барып атабыз, кечирим сурап. Ошол баланын ооруканада жатканын далилин көрсөтүп бере аласызбы? Далили барбы ошонун? Аны тергөөчү болсо, тергөөчү көрсөтүп берет силерге. Сиз ошондо атасынын агасы болуп атасыз. Ооба. Мындай жоопкерчиликтен кетүү аракети болуп атабы? Жалгыз кызы болуп атат. Мыйзам чегинде болот, карындашым. Мыйзам чегинде болот, бардыгы эми күнөөсү болсо тартат ачады. Анан кийин ал жоопкерчилик эмес, просто бул жеке нерсе эмес да, бул адам өлүп атат. Ошон үчүн кечирим барбасак, биздин деле адамгерчиликтен чыгып калабыз да, биз делечи. Туурабы? Ошол жерден кызыл кызыл светофордон өтүп кетип атат да? Көрүнүп атат видеодочу. Кандаш, мен сөздү көп айтпадым. Окуя тууралуу буга чейин белгилүү блогер дагы айтып чыккан. Ал бийлик башындагыларга кайрылып, тиешелүү чараларды көрүүнү өтүнгөн. Бул видео биздин президентибизге, биздин генералыбызга жетсе экен деп мен тартып жатам. Кыргызстаныбызда ушундай адамдар өлүп жатат жол кырсыгынан. Ушуган бир 100 күндүк стратегиялык бир иш чараны, 100 күндүк бир атайын багытты ошого киргизип, адам өлүмүн азайтпасак болбой жатат. Азыркы учурда мага Жалал Абадта, Манас шаарында апа кайрылып жатат. 2012-жылкы 13 жаштагы кызын машина уруп, Манас шаарынын Жаңы Арык деген айылында, жолдо тепселеп өлтүрүп кеткен экен. Караңыздар, бул кичинекей чүрөктөй болгон кызы. Бул мына ошонун видеосу, мына видеодон кийин коюп коем. Эми көрүп алып жүрөгүм ооруду достор. Бул нерсе болбош керек. Кимде ким айыл ичинде ылдамдыкты ашырып айдаган болсо, мейли 40 км же 50 км ашырган болсо, ошого бир лишение киргизишибиз керек. Кимде ким кызылга өткөн болсо, лишение киргизишибиз керек. Кимде ким двойной сплошнойдон айдап чыгып, оозу өткөн болсо, лишение киргизиш керек. Кимде ким обгонго чыгып, обгонго чыкпай турчу жерден же машиналар цепочка болуп тизилип кечекидей мына өткөн болсо, аларга лишение киргизиш керек. Ошентип биз катуу чара көрбөсөк, ушинтип кичинекей болгон 7-Б класста окуган кыз өлтүрө сүзүп кетти Манас шаарында. 2024-жылдын 10 айында эле 7000ден ашуун жол кырсыгы катталып, 700дөн ашуун адам көз жумган. 7000 жол кырсыгынын ичинен ар бир 4-өспүрүмдөр себепкер болгон.